Куатбек Алчи, сіз 2019 жылдан өскөндөрүн айтып кеттіңіз да. Анан біз мына 5-ші жыл депутат боло турабыз. 2015 жылы келгенде 2016 жылға салыштырмалуу баланча пайызга өстү дедиңер. 2017 жылы 2016 жылга өсүү болду дедиңер. 2018-2017 жылда эле арткы жыл менен алып анан өсүү бар деп беребиз да. Мен деле былтыркы жылга салыштырмалуу бир жылга өстүм. Былтыр 51 болсом, быйыл 52-кө чыгам. Менин да чачым өсөт. Менин да жашым өсөт. Бирок экономикада өсүү болгон жок да. Эч кандай өсүү болгон жок да. Анан биз карапайым калкты ар дайым ушул отчеттор менен алдап келебиз да. Мен эми суроолорду берейинчи. Каржы министри былтыркы жылдын бюджеттин киреше чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы кандай болду? Салык менен бажысын айтып бериңизчи. Эң негизги. Рахмат, урматтуу Скелди Чыныбекович. Эми өзүңүз жакшы билесиз, баягы финансы статистикада, экономикада салыштыруу өсүштүн темпин аныктоо бул өткөн жылга, ошол базалык жылга салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт. Ошондуктан бизге айтып кетейин, 2019 жылы жалпы республикалык бюджеттин ресурстары 179 миллиард бүтүн ондон 9 болсо, план 184,7 болгон. Же болсо 97,4% аткарылган. Бул жанакы атайын каражаттар, сырттан келүүчү гранттар, кредиттер ошолор менен бирге. Бул жалпы ресурстук жат. Мен сизге так суроо бердим. Салык менен бажы кызматына канча утвержденный бюджет бол? Канча аткарылды? Азыр. Тилекке каршы ошол бекитилген көрсөткүчтөрдүн ичинен салык кызматы менен бажы кызматы пландарын аткарган жок. Аткарган жок. Жалпы суммасы 3 миллиард 2 миллион сомго. Сиз так билбейт экенсиз, так билишиңиз керек болчу. Экөөнүкү кошулганда 117 миллиард 927 миллион 800 миң сом болчу. Биз 28 ноябрда кыскартканбыз. Мында айтканда секвестирование жасаганбыз. Билесиздерби? 28 ноябрда, 25 декабрда президент указы менен бюджет өзгөртүү кезилген. Ага ылайык биз 9 миллиард сомго кыскартканбыз. Бирок салык менен бажы кызматы аткарган жок. Сиз туура айттыңыз. Салык кызматы 1 миллиард 525 миллион 600 миң аткарбаса, бажы кызматы 1 миллиард 436 миң 700 сомго планга чыкпай калды. Туурабы? Туура. Жалпы 3 миллиард сомго жакын акча жыйналбай калган. Туура, Рыскелди Чыныбекович, мен ошон үчүн айтып атпайм, бул эки гана кызматтын андан башка салыктык эмес кирешелери болот. Салыктык эмес кирешелер 212 миллион сомго аткарылган. Ошондо андан башка активдер да бар. Ошон үчүн мен жалпы кирешенин санын айтып атам. Салык менен бажы кызматы действительно аткарган жок пландык көрсөтүштөр. Рахмат. Салык кызматынын өкүлүнө суроо берейин. Сиздер былтыркы жылдын план ашыгы менен аткардык деп отчет бербедиңерби? Рухсат болсо, Искандер Асылкулов, төраганын орун басары. Бизде жеткирилген план государственный бюджет болуп саналат. Ал эки элементтен турат: республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджеттер. Ошо госбюджеттин аткарылышы 100% түзгөн. Же болбосо жеткирилген 83 миллиард 978 миллионду 83 миллиард 989 деп 10 миллион сомго көп аткарылган. Бунун ичинен эми республикалык бюджет 66 миллиард 691 миллион сом түзсө, фактысы 66 миллиард 480 миллион түзүп, 221 миллион сомго аткарылган эмес. Эми бирок ошо республикалык бюджетте өзүнүн ичинен экиге бөлүнөт да. Бул салыктык налоговый доходы деп, анан кийин салык эмес кирешелер деп, не налоговый доходы деп. Эгерде биз аларды карай баштасак, налоговый доходдон туура жетпей калдык, бирок не налоговый доходдун негизинде салыктык эмес кирешелер. Ал 1 миллиард 314 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Ал эми жергиликтүү бюджет болсо, план 17 миллиард 287 миллион болсо, 17 миллиард 508 миллион аткарылган, же болбосо ашыгы менен 221,7 миллион сомго аткарылган. Бардыгы кошулуп келип туруп, биз мамлекеттик бюджетти түзөт, бул государственный бюджет. Ал 100% аткарылган.
Мен сізге сіз бөліп айтпаңыз. Салықтық емес кірешілер, салықтық кірешілер. Мен сіздердің өзіңердің планыңарды утвержденный бюджет сілердікі 69 миллиард 294 болчу да. Турабы? Жоқ. Анан біз секвестирона жазадық 28 ноябрда қысқартып бергеле біз бұл мені шыға албай қалдық дегенде 5 миллиард 136 миллион 200 мыңге қысқартқанда сілер 64 миллиард 158 мың 700 мың сом ақша чоғылтышыңар керек болчу. Жыл етеген için. Чоғылттыңар 62 миллиард 633 миллион 100 мың сом. Мындайча айтканда 1 миллиард 525 миллион 600 мың сом ақша салық чоғылтылбай қалды. Тура айтат қаржы министри. Атқарған жоқ та. Сіз отырып алып 100% атқардық деп атасыздар. Анан силерден жылдық коллегаңызға өкмет башы өзі барып катышты. Мұхаммедқали Дүйшекеш, турабы? Анан Свердлов районы менен Ленин районунун салықтық башчыларын кызматтан алгыла деп тапшырма берди. Менде видеосы сакталуу. Эмне кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Алган жоксуңар. Айтып койдуңар, булардын келгени 9 ай болду, 2 ай болду деп. А бирок алмашкандалар. Тигиси жана управление крупный налогоплательщиктин Ленинге барды, Лениндик бияка барган. Ошентип шылтоолоп туруп, премьер-министрдин тапшырмасын аткарбай койдуңар. Уктатып койдуңар мындайча айтканда. Салықтық емес кирешелерди кошултуп силер 100% аткардык деп атасыңар. Уят да. Уят да. Биз билебиз да. Силер эле эсептегенди билбейсиңер да. Мына бажы кызмат унчукпай эле отурат. Чогултулбаган. Биз 9 миллиардқа секвестирован жазаған күнде да сілер 3 миллиард чоғылтқан жоқсыңар. Былтырқы жылы сілер 12 миллиард ақша чоғылталған жоқсыңар. Былтырқы жылы 2 чоң өкмет тарабынан долбор ишке киргизилген. Бири КТ Мобайл болчу. КТ Мобайл деген. Ошол долбордун боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, токтом чыгарылган. Ошону аткарышкандай болду. Kim cevap verdi? Kırgız Telekom bu? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Рыскелдин Чыныбекович, Кыргыз Телеком боюнча, ошо КТ Мобайл долбоору боюнча өзүңүздөр билгендей, бул келишим 2018 жылы декабрда түзүлгөн. Билем. Сиз айттыңыз, азыр канча акча алдыңар Альфа Телекомдон? Орто эсепте толугунан Мегаком компаниясынын Кыргыз Телеком компаниясы 345 миллион сом түштү. Толук алдыңар. Толук алдык. Бүгүн канча абоненттиңер бар? Жылдызбек Сакулов, сиз жооп бериңизчи, булардын канча абоненти бар бүгүн? 17 миң тегерегинде бар. Канчанын? 17 миң. Бул жок деген нерсе да. 27 мегагерц жыштык менен канча абонент дедиңиз? 17 миң. 17 миң. Бул 0. Турабы? 0. 27 жыштык менен 17 миң абонент деген бул жок деген сөз. Демек 345 миллион сом максатсыз пайдаланды бюджеттен. Былтыр биз Куатбек Айылчевич, мына менин колумда жогорку кеңештен, убактылуу жогорку кеңештен токтому турат. Токтом. Убактылуу депутаттык комиссиянын токтомдо каралган. Нурлан карап койсоңуз, башкы прокуратурага да тапшырма берилген. Бирок бирөөнү да аткарбапсыңар да. Мына ушул токтомдо жогорку кеңештин токтому менен биз айтып атабыз. Премьер-министрдин моральдык жоопкерчилиги каралсын деди. Абылгазиевдин өзүнүн. Анткени бажасынын баласы башкарганда. 350 миң сом айлык алганда. Артык кылабыз деп тыртык кылдыңар. Жылдын этегине чейин 345 миллион сомду алдыңар. Улуттук, уюлдук, салам деген оператор түзөбүз деп, апендирин кызындай мактап, 1,5 жылда өзү актайт дедиңер. Мына 1 жылда өзүн актап аптыр. Мына Мүлк фондунун төрагасы айтып атат. Бул өзү КТ Мобайл 2003 жылдан бери лицензияны алып отуруп, 2018 жылга чейин 170 миллион сом банкрот болгон, турабы? Карыз болгон. 170 миллион. Туура айтып атамбы? Туура же туура эмес айтпайсызбы? Туура. 170 миллион банкрот болгон компанияны силер алып чыгып, кирешелүү компания кылабыз деп 345 миллион сом бөлүп, кайта таптак Кыргыз Телеком өзү банкрот кылып атасыңар. 345 миллион деген бул 10 мектеп, 20 бала бакча. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды. Эмне үчүн кылмыш козголбойт? Мынагы жогорку кеңештин токтомдо турат. Кимдердин жоопкерчилиги каралсын дейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы мүлк фондунун башкаруу фондторго Төлөбердиевдин, Смановдун, Кыргыз Телекомдун башчысы Акматовдун деди. Сизди былтыр ушудан кызматтан алып, азыр кайта кызматка коюп койду, туурабы? Бул кандай? Кидала да. Бизди алдап койду анда.
мен Аматов, ол Ахматов, ал башка Эмиль Жантаевич, ол Ахматов Эмиль Жантаевич, ал убактылуу төрага болгон ошол убакта. Мен болгон эмесмин. Азыр Кыргыз Телекомдун айлык баяныңарды бере аласыңарбы? Ооба. Бирок силер деле банкротко башыңарды салып калдыңар да азыр туурабы? Азыркы күндө бизде өзүбүз тейлеп абоненттик базаны көбөйттүбүз, интернет жагынан доход алып атабыз Кыргыз Телекомдо. А КТ Мобайлда эмне кыласыңар мындан ары? Эми Кыргыз Телеком боюнча азыр биз КТ Мобайлга өзгөчө проект жасап атабыз. Бул ошол келишим Мегаком компаниясынын Силер проект жасап көрбөдүңөрбү? Бажасынын баласын алып келдиңер, ал 82 миллион доллар сураганда. Дагы жакшы 345 миллион берип, Акылбек Жамангулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө дальше кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык 82 миллион доллардан. Темир Сариевтің уағында 15 мегагерцті сатып 5 миллиард сом өкмет қалған болчу. Силер 27 мегагерцті иштете албай 500 миллион жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмет. Экинчи, силер мактанган или долбор, Копс шаар долбору. Мен маалымат сурасам, Дастан Давлетович дегендер, гриф секретно дегенси бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега концерн менен Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн. Кытай компаниясы менен Шенсен Судсы менен Кыргыз өкмөтүнүн өкмөтүнүн. Не бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Биринчи Вега Копшар долбоордун биринчи жылдагы планы канча эле, Улукбек Тойчевич? Былтыркы жылы канча акча түшүш керек эле Копшар долбоордон? 1 миллиард 172 миллион түшүш керек болчу. Эми Азамат Исраилов айтыңызчы, былтыр канча акча түштү? 576 миллион сом болуш керек. 581 миллион сом түштү. Мага булар бекече 576 деп беришкен. Демек, Келчинбек, чалды эми жылдын аягында болчу, былтыркы штрафтар быйыл деле төлөнө берет, бүгүнкү күнгө болсо мына 649 миллион түштү. Демек бул 57%, туурабы? Аткарылган жок да. Бул дагы мен айтпадым беле, бул опасный проект деп. Бул мощный проект эмес, бул дохлый проект дедим беле. Азыр экинчиси мартта кириш керек болчу. Силер урматтуу президенттин Сооронбай Шариповичти алдадыңар. Кана мартта экинчи этапы кирген жок. Кытай компаниясы азыр кирбейт. Ал акчасын кое туруңуз, мен дойлап отурат. Матаилов деген адам айтып атат, мен 350 000 доллар буга берген болчумун. Мен ал камалып атат. Алды деген киши шек менен. Мына эки өкмөттүн ири долбоор жок. А КТ Мобайл боюнча мынакей көрүнүш. Эмне үчүн биз анда убактылуу депутаттык комиссия түзүп, өкмөттүн жогорку кеңеш токтомун чыгарып аткарууга берсек, бири да аткарылган жок. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдөлө жок кылып салды. Жок. Улуттук уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчы өзү айткан. Абылгазиев 1,5 жыл дактайт деген. Мына 1 жыл дактап отур, эми жарым жылда кантип токтойт? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка чыга шаап келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берип атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? А элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турганда өсүш бар экен дейт. Чачтын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да.
Өсүш жок да, 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар кит айтат деп, кит айтаттыңар да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада 2 киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Алчиев сиз калдыңыз. Калганын баары жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдиңер жок болду, ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Кээ мен кесиптештерим айтат да, сиз саясатчы болуп эле куудул болуп баратасыз деп. Мына кече куудул Тынар Курбаналиев саясатчы болуп кетти. Акылдууларга кайрылуу жазады. Өкмөттүн сайттарын караганча Тынардын сайттарын көбүрөөк эл көрөт экен. Ана кантип биз силердин азыр ушул 2019 жылдын отчетун кабыл алып беребиз. Эчтеке жок болсо, өсүш жок болсо, коррупция көмүскө экономиканын өскөнүн өзү өкмөт башчы өзү айтты, 40 миллиард сомго жакын экен деп. Контрабанданы токтото албасаңар, 2 метр чегараны чече албадыңар. 2 инвесторду тартып келе албадыңар. 2 долбоорду ишке ашырдык деп мактандыңар, экөө тең ишке ашпаптыр. Жарты жолда аксап калыптыр. Салык чогултулган жок, бажы чогултулган жок. План аткарылган жок. Мен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мен өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун канааттандыргалысы деп баалайм. 2 жылдагы эмгегиңер, эл үчүн арнаган эмгегиңерге 2 деген баа бериш керек. Анан биз азыр жогорку кеңештин депутаттарын мыйзамына ылайык өкмөттү биз ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңыла. Отставкага кетейик деп, элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл дараз болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кет айтаттыңар. Сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер. Элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүүлөрдөн кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Орозоңор кабыл болсун. Он туткан оруудан олок болгула. Thank you very much. Биринчиден КТМ байыр боюнча биздин көз карашыбыз мындай, Рыскелди мырза. Биринчиден азыркы айтылып аткан 27 мегагерц жыштыктын баары мамлекеттин пайдасында турат. Башка жака сатылып кеткен жок. Бүгүнкү күндөгү рыночный баасы 896 миллион сом түзөт. Сиз айткан 300 миллион сомду салып биз проект баштадык. Буюрса, мына 17200 абонент болду бүгүнкү күндө. Мегакомго байланганын себеби Мегакомдун станцияларын колдонуп, ошо менен чогуу иштетүү максатка ылайыктуу 2 компанияны жүргүзгөнбүз. Биздин дагы убактыбыз бар, айткан убакыт боюнча. Мүмкүн сиз айткандай проект болбой калышы мүмкүн. Бирок ар бир жаңы проект кайсы бир чыгымдарды талап кылат. Сиз бир бизнес кылсаңыз да сөз 5 сом болсо да саласыз, туурабы? Ар бир адам. Бул мамлекет жок. Сиз сүйлөп аткандан бөлгөн жокмун, уксаңыз. Мамлекеттик деңгээлдеги проект да бул. Анан кийин чыгымдар боюнча кайсыл чыгым туура эмес болсо, конечно, биз ага жоопкерчиликти мойнубузга алабыз. Ал жөнүндө бүгүн айтканга дагы эрте. Мына иштердин башы бар, жакшы буйруса, биздин оюбузча бул проект өзүн өзү актайт. Жөн эле бүгүнкү күндөгү сатып бергенде дагы мен айтып аткандай 890 миллиондон ашык бүгүнкү рынок баасы. 2 миллиардка чейин алабыз деп турсаңыз айткандайчы. Мүмкүн сиз айткандай 5 миллиардка чыгып кетиши мүмкүн баасы. Эми рынокко жараша болот. Бирок бүгүнкү күндө биз ошону кармап отурганыбыз дагы банкрот кылып жоюп салып, ошол жыштыктарды башка жака берип салбай отурганыбыз дагы менимче бул бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин пайдасына деп ойлойбуз да. Анан кийин кичине жыйынтыкты кое туралы, бизде дагы кичине убакыт бар, биз дагы иштеп алдыга жылдырабыз бул жумушту. Бул биринчи. Мөөнөт бүтсө, бүткөнгө чейин аракет кылабыз. Бизден кийинкилер преемственность деген бар, алар дагы туура көрсө ошол жумушту алып барса, жылап. Ошон үчүн биз ал боюнча алып барабыз. Кийинкиси калктын ишеними боюнча цифралар айтып атат. Мен мына маалыматымды айттым. Калктын ишеним индекси 2019 жылы өкмөткө 63,9% түздү. Бул 18 жылга салыштырмалуу 1,3%га көбөйдү. Анан кийин азыркы сиз айткан өсүштөр боюнча айтайын.
ВВП 2015 жылы 430 миллиардты түзгөн. 2016 жылы 476 миллиардты түздү. 17 жылы 521 миллиард түздү. 18 жылы 557 миллиард. 19 жылы 590 миллиард болду. Доход, фактически доходубуз 15 жылы 113 миллиард. 16 жылы 115 миллиард. 17 жылы 134 миллиард. 18 жылы 135,5 миллиард. 19 жылы 148,5 миллиард болду. Туурабы? Бул цифралар өскөнү көрсөтүп турат да. Бул өсүү маселеси боюнча. Андан кийин сиз айткандай биздин экинчи проект боюнча айтайын. Биз 2 миллиард, мисалы үчүн безопасный городдун биринчи этабынан 2 миллиард алабыз, же 5 миллиард алабыз деп өзүбүзгө план коюшубуз мүмкүн. Бүгүнкү күндө фактически 592 миллион акча чогулду. Сиз айткандайчы 904 миңден ашык токтом чыгарылыптыр. Проект буйруса өзүн өзү актайт бул проекттагы. Анан биз өзүбүз койгон максаттан төмөнүрөөк чогултсак, бул жерде билесиз да, биз ал жерде акча чогултуу максатта эмес биринчиден. Экинчиден кырсыктарды азайтуу маселеси, тартипке келүү маселеси. Анан кийин могул жердеги биз чогулткан акчанын чогулуусу элдин канчалык деңгээлде ошол тартипти бузууга баруусу. Безопасный город иштеп баштаган күн биринчи күндөн баштап шаардагы кыймылды өзүңүз байкадыңыз да кандай болду. Эл канчалык деңгээлде тартипке келди. Туурабы? Анан ошондуктан эми бул мен ойлойм, жанагы биз мелчеген өлчөгөн сандагы же болсо суммадагы акчага чыкпай калганыбыз ал биздин жаман иштегенибизден эмес, ал элдин тартипке келип калганынан деп ойлойм да. Бул жерде бул маселе бар. Анан кийин 19 жылдагы ички дүң продукциянын өсүшүн айттык. Биз 4% деп болжогонбуз. Дүйнө жүзүндө билесиз 4%тен жогору болсо бул мамлекеттин өсүшүн билдирет деп. Бул экономика тармагында. Биздики жылдын аягы менен 4,5% болду. Октябрда так суммасы чыгат, өзүңүз билгенде. Биз дагы бир 0,3% кошулат деп турабыз, өзүбүздүн оюбузда. Ошондо 4,8% болду биздики. Бул экинчиси. Андан кийин бүгүнкү күндөгү проекттер боюнча айтсак, проекттердин бардыгы бүгүнкү күндө муну артта калып атат, жылбай айтат атасыз, туура айтып атасыз. Мен ал сөзүмө кошуламын. Бул жерге объективдүү, субъективдүү причиналар абдан көп. Бир эле нерсени айтсак, мынагы азыркы келген дүйнө жүзүнүн аптаган оору боюнча. Экономика бүгүнкү күндө дүйнөдөгү экономика кандай зыян тартып атканын билесиз. Биз дагы мына бир айдан ашык дээрлик 99% экономиканы иштетпей турдук. Бул жок эле дегенде жарым жылдык бизди артка тартат. Жарым жылга жок эле дегенде. Эгер тез киришип кетсек, болбосо жылдын аягына чейин оңолсок дагы бул чоң иш кылган болобуз да. Бул объективдүү нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиздер дагы ушулар маселелерди туура түшүнүп, туура кабыл алсаңыздар, жыйынтык чыгарсаңыздар, биз мына цифраларды карап көрүңүздөр. Мен эми баягы сиздин айтканыңызга эч каршы сүйлөйм деген оюм жок. Просто ошол кээ цифралар иштин туура жүрүп атканын айтып атат да. Анан быйылкыга койгон биздин максаттарыбыз бар. Кандай болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, биз алардын баарын аткарганга аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүк болсо, жана мен айткандай, андан ары дагы иш жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Эми аны убакыт көрсөтөт, конечно. Бирок мына 19 жылдын жыйынтыгы менен мен ойлойм, салыштырып көрүңүз мурунку жылдардагы. Мына налоговый инспекцияны айтып атасыз, ГТС'ти айтып атасыз, туура. Биз амбициялык пландарды коюп, чоң сумманы коюп, ошого жеткириштин далаатын кылып, булар менен күндө чабышабыз. А реалдуу көрүнүштү алып келгенде биздеги көрүнүш башкачараак болуп кетет да. Бул өзүңүз билгендей бизден эле эмес, коңшу мамлекеттерден, башка мамлекеттерден дагы көп зависит. Граница маселелери чыгып атат, ошого окшогон маселелердин баарын чечишем оңой эмес экен, бирок колдон келген аракетти кылып, башка жылдарга салыштырмалуу биздин, мен мактанбайм, бирок жаман эмес биздин результат. Жакшы жактары көп. Буюрса дагы мындан дагы жакшы результаттар алып барганга аракет кылабыз. Рахмат.